жаңы дорого 40 кадам деген жаңы бир программасы менен кирип отурат. Ошол программанын эң алдыңкы 10 сабында карасаңыздар, 5-6, 7 саптарында билим берүү системасына тиешелүү кадамдар, чоң проекттер ишке ашыруу боюнча, мектептерде электрондук мектептерге өткөрүү боюнча бир топ иштер уюштурулуп жатат. Анан мен айтайын деген нерсем, бул жерде залда дагы бир адамды мен тааныштырып кетким келип атат. Себеп дегенде бул киши ошо Кыргызстанда алгачкылардан болуп, мен ойлойм бир гана Кыргызстанда эмес, Орто Азияда алгачкылардан болуп, ушу Сүлүктүү шаары биринчи жолу электрондук мектептерге өтүп атат. Ошого Абдул Жалилович туруп койсоңуз, сразу электрондук мектепке дегенде бул кандай болот деген. Бул баардык ушу азыр кагаз иштери көбөйүп кеткен, мугалимдерди эки жакка чуркатып атабыз. Ошону бир комплекстүү түрдө чечиле турган программанын негизинде Абдул Жалилович жана биздин ушу Илек Инвестмент Групп деген компаниябыз чогуу ушу электрондук мектептерди, коопсуз мектептерди кура баштадык. Буюрса ушул февраль айында баштадык бул долбоорду биз. Май айына чейин ушу Сүлүктүү шаарындагы мектеп мугалимдерин ушу бир жума болду. Биз камсыздай баштадык, арзандатылган ушу компьютер, ноутбук, принтер, цветной принтер, проектор, экрандар менен ушу мугалимдер ушу арзандатылган кредиттик пайыздар менен алып атат өздөрүнүн инициативасы менен. Биз качан гана мугалимдерден талап кылабыз, качан гана аларга ошол нерсени бергенден кийин. Ошондуктан мен ойлойм, Кудай кааласа жакын арада башка жактардан дагы угуп каласыздар. Ушу биринчи болуп ушу Сүлүктүү шаар кирип атат. Агайга чоң ыраазычылык билдирем. Агай жөнүндө айтсак сөз аябай көп. Ушу Элек, Сүлүктүү, Баткен облусундагы эң проактивный агайлардын бири. Ушу эмне иш-чара жасабайык, эс алуу күнү болсо да келип аласыз. Акимбек жолго кел ушу Сүлүктүүгө жасайлы. Кел ушу Сүлүктүүнөн баштайлы деп. Ар дайым ушул мугалимдерге оор келбесин деп бир канча программаларга спонсорлор таап берип атат. Андан сырткары ушу дагы жакшы бир жаңылык, Сүлүктүү шаарында алгачкылардан болуп, ушу Discovery билим берүү мекемеси менен Сүлүктүү шаардык билим берүү бөлүмү чогуу ушу жетекчилердин, мектеп директорлорунун менеджмент боюнча мектебин ачып атабыз. Буюрса директорлорду ушу жаңыча методдор бар, кайзен деген, мисалы үчүн япониялык. Вот ошондой методикаларга окутуш боюнча. Эми бүгүнкү жолугушууга келсем, өзүңүздөр билесиздер, өлкөнүн имиджи бул адам болуп саналат. Анан биз балким нефтибиз, балким алтыныбыз, балким бир көмүрүбүз менен башка жака таанылбашыбыз мүмкүн да. Бирок биз ушу адамдар менен, адамдын имиджи менен, же билимибиз менен ушу таанылсак болот. Анан мен ушу Нуржигит агай жөнүндө бир аз сөз кылардан алдын Нуржигит агай менен кантип таанышканымды айтып коеюн, себеп дегенде жаштарга бир аз кызыктуу болушу мүмкүн. Алып турсам болобу, Ушу 2011-2012 жылдары мен өз мектепти бүтүргөнмүн, ошол жылдары. Анан бир күн бардык нерсе жакшылыкка болот дейт да. Бир күн ушу библиотекага кирсем, Япон кереметтин сыры деген китеп турат экен. Япон кереметтин сыры деген китеп турат экен. Анан отуруп, мен өзү китеп окуган жан эмесмин негизи. Отуруп ушуну 2 күндө бүтүрдүм ушул китепти. Аябай кызыгып кетипмен. Ичинде мотивация дейсиздерби, чет өлкөнүн жашоо дейсиздерби, адамгерчилик дейсиздерби, ошонун баары камтылган китеп экен. Окуп чыгып, анан Алла Таала насип кылып, ушу Баку шаарында кийин Стамбулда мен окуп калдым. Окуп калып жүрүп, ошол жерде жүрүп, бир университетибиздин Элчин Рызаев деген регистратура офисинин жетекчисиге жолугуп калдым. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, каяктансың деди. Кыргызстанданмын десем, Нуржигит тааныйсыңбы деди. Анан мен ошол жерде бир аз калп айттым, мен окуучусумун деп койдум. Анан бир убакыт эле анын мамилеси өзгөрүп, сага эмне болсо биз жардам беребиз, качан болсо келе бер деп жатаканаларыбызга чейин жардам берип, ушу өзүнүн машинеси салып айлантып жүрдү шаарды. Анан сураштырып көрсөм, Нуржигит агай менен Америкада Канзас шаарында чогуу окуп калган экен. Бул деген сөзүм, айтайын деген сөзүм, эгер биз сыртка чыксак, башка жака барсак, жакшы имидж түзүп беришибиз керек. Карасаңыздар, Нуржигит агай барып, жакшы бир Кыргызстан жөнүндө сөз калтырып келген экен. Ошонун аркасынан биз жакшы сыйланып атабыз. Ошондуктан бир гана Кыргызстанда эмес, кол чаап коелучу. Ошондуктан бир гана Кыргызстанда эмес, сыртка чыкканда дагы, ошо мен ойлойм, туура жүрүп, өлкөбүздү туура тааныса билишибиз дагы бул чоң бир жоопкерчилик да. Ошого мен чоң ыраазычылык билдирем. Анан 2015 жылдары биз ушу Кыргызстанга кайтып келип, алгачкылардан болуп, ушу
региондорду өнүктүрүү боюнча бир канча ушу долбоорлорду баштадык эле. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, мен сыртка чыкканда ар дайым караймын, чоң фирмалардын, чоң бренд компаниялардын башкы кеңселери борбордо эмес да. Мисалы үчүн БМВныкы Берлинде эмес, Facebook Вашингтондо эмес. Туурабы? Бул деген сөз биз бир гана борборго такала өрбөй, балким региондорду өнүктүрүшүбүз керек. Бул жерде шаардык билим берүү жетекчиси, райондук билим берүү жетекчиси отурат. Балким ушу элек таануу, сүйлүктү таануу, баткен таануу деген сабактарды кошумча кошуп койсо деле болот. Региондорду брендтөө боюнча. Бул сунуш катары айтып кеттим. Анан өзүңүздөр билесиздер, каратэде мен өзүм заниматься этпеймин карате менен, агайлардан угуп жүрөмүн бир канча сөздөрдү. Эки түшүнүк бар, ката жана кумита деген. Ката деген түшүнүк бул салт дейт, салт сана, туурабы? Салт сана дейт. Муну да сакташыбыз керек дейт да. Аксакалдарды сыйлашыбыз керек. Бизден эмне калган болсо наследие, ошонун баарын аткарышыбыз керек дейт. Ал эми экинчиси кумита деген түшүнүк. Кумита деген технология деген сөз. Технология өнүксө, эл WhatsApp колдонсо, биз WhatsApp колдонушубуз керек. Эл Facebook колдонсо, колдонушубуз керек. Эл компьютер, ноутбук колдонсо, биз ошону колдонушубуз керек. Анан кийин эч качан технология мугалимдерди алмаштырбайт. Мен муну так айта аламын. Бир гана жолу технология мугалимдердин колунда дагы эффектив иштей баштайт. Ошондуктан ушуга байланыштан бир канча проекттерди иштеп атабыз азыр бир. Нуржигит Кадырбеков жөнүндө дагы бир топ сөз айтып кетейин, уруксатыңыз менен агай. Нуржигит Кадырбеков агайыбыз Ош мамлекеттик университетинде юридикалык факультетин бүткөн. Андан кийин АКШнын Канзас деген шаарында журналистика боюнча билим алып келген. Турция, Китай, Латвия, Казакстан, ошо окшон Европанын бир канча өлкөлөрүндө кыска мөөнөттүү курстарга катышып келген адам. Андан сырткары ошо Япон кереметинин сыры бул Японияда жазылган китеп, туурабы агай? Ошо магистратура окуган агай Япониянын Кобе шаарында эл аралык мамилелер боюнча. Ошол убакта көргөн, билгенин ушул сонун жазып берген китеби. Андан сырткары айтып коет го, адам 3 түрдө өнүгүш керек деп: руханий, интеллектуалдык, физикалык. Агай руханий жактан дагы өнүккөн, интеллектуалдык жактан дагы өнүккөн, анан физикалык жактан дагы өнүккөн. Себеп дегенде Кыргызстандагы Шотокан карате до деген федерациясынын вице-президенти жана Гапар Мадимов агай дагы айтып кетти. Андан сырткары нурлуу толкундар, бир гана сенсинг, Япон кереметинин сыры, Амт деген чыгармалардын ушу автору болот. Анан жакында эле агай айтып кетти. Эсине кайткан Роза деген китеби чыкты. Агайды куттуктап кетемин. Китебиңиздин басылышы менен чыгышы менен агай. Ушул китептердин автору болот. Мен ойлоймун 100%, 100% кечирим сураймын, 100% кепилдик бере аламын. Бүгүнкү семинардан абдан ыраазы болуп кетесиздер деп ойлоймун. Андан сырткары ушу семинардын кийин агайга келип китептерин алып, бул жакта выставка болуп атат, китеп көргөзмөсү. Кол койдуруп, чогуу сүрөткө түшүп кетсеңиздер дагы болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан түркчөдө жакшы бир сөз бар: önce çalışmak sonra dua dilin esası ancak kabul olur çalışanın duası дейт. Биринчи иштеш керек, кийин дуа кылыш керек дейт. Бул динде айтылган нерсе дейт. Бир гана кабыл болот дейт, иштеген адамдын дуасы дейт. Чоң рахмат. Анан уруксат берсе, мен Нуржигит агайга сөз берсем, агай. Assalamu alaikum. Береке чачып топурап, алдымда кутмандуу журт олтурат. Эмне үчүн кутмандуу? Анткени элек деген жөнөкөй жер эмес, Исхак атабызды берген алтын топурак. Мен мурда келгенде Лейлек жөнүндө ким жаткыр билет десем эч ким кое турган эмес. Мен Лейлектин көрүп талай кыш жазым, сездим далай, дилдин аганыкташын, көрүп сөйлөтүн, көздөрүмдөн өткөрүп, көңүлдөгү айтсам сөзүнүн кыскасын, ай чырайлуу, акак жүздүү Лейлектен анан кантип Разаков чыкпасын деген бар.
Лирикадан жазған емес, мұны Алайкодан Қарақұлжалық Сооронбай Жүсіп деген ел батыры жазған. Мен бір оқиғамен баштан біліп отырмын. Элчин Ризаев деген Азербайжан жігіт айтпады ғой. Екеуміз бір бөлмеде шығамыз. Ал менден 7 жаш ұлы болчу. Анда болған 24 жашар болчумун, аябай еркелі. 26 жашар болсам керек, ал менден 4 жаш ұлы, 7 жаш ұлы, еркелі, жиннет үйчүмүн, зерикчүмүн, бизде билесиздер го, жаш балдар тиеше берет го. Анан 2 жылдан кийин айтты кетип атканда, Нуржигит, сен менен жашаган ар бир күнүмө 3 күнгө эсептеш керек. Анан ошол зыян үчүн мага күнүгө бекер сүт бериш керек деп тамашалаган. Bir жолу экөөбүз уруша кеттик, мен тамак саганды билбейм, ал тамак сап берчү эле. Bir күнү карасам тамак сабырдап, курсагач сүйүнүп күтүп отурсам, өзүнүн лаксы дагы жеп алды. Мен аябай армандым. Анткени эркек кишинин жүрөгүнө жол ашказан аркылуу деп коет. Ошондон баштап айткандай дегендей кыла баштадым. Аялдар, эркектер менен урушпаш керек. Ашказан аркылуу башкасына болот. Артымдан жигит болчу жок, мен өзүнүн ылайык тамак сап туруп жеп алды. Андан кийин экөөбүз ишти бөлүшүп алдык, ал тамак сап, мен болсо кыштын күнү ал жерде машина деген жок, автобус деген жок, болсо да аябай кымбат. Алыс жактарга барып, мындан да суук 25 градус. Ошол жактардан барып магазинден продукт алып келип болчумун. Жанымда магазин бар эле, ал элет үчүн болчу, продукциясы аябай таза, органикалык химия эмес деп туруп, аябай кымбат болчу. Айла жок, алыска барат элем, аяка жумса аяка, бияка жумса бияка, ошентип эле башкарып алгам. Азыр ошол бойдон ошол коркунуч сезим сакталып калган экен. Аялыма да кат сүйлөй албайм. Ушундай бир чоң залда сиздерде көп эл отуруп турат. Көп эл отурса, аялдарынан коркпогондор, берде калсын, корккондор чыгып кетсин деген экен, ошол үчүн элдин баары чыгып кетиптир. Арасынан бир эркек калыптыр. Эс анан азаматсыз, коркпой деген, ушундай эркектер бар экен. Кантип коркпой жүрөсүз десем, эмнеге коркком, бүгүн эртең менен үйдү шыпырып, идисти жууп коюп келдим деген. Дагы бир окуяны айтып андан кийин негизги темага өтөлү. Бир адам аябай байып кетиптир. Байлык деген бары дагы бале, жогу дагы бале. Жок болсо, бар болсо десин, бар болсо аны сакташ керек, коргош керек. Каракчы деген бар, ууру деген бар, чагылган деген бар, жерктирөө деген бар, ургакчылык деген бар. Анан ушунчалык байлыгы көбөйүп кетип, кантип карайм деп, элге бериптир, садака бериптир, зекет бериптир, садака зекет берсе азайбайт экен да. Ушул билип коюңуздар, садака зекет берсе азайбайт экен, кайра көбөйөт экен байлык. Адамдарга жардам бериптир, такыр эле азайбай коюптур. Анан Муса пайгамбар алейхиссалам тоого чыгып баратканда айтыптыр, Кудай таала менен сүйлөшө турган болсоңуз айтып коюңузчу, мага мындан кийин байлык бербей эле койсун, мен ыраазымын деп. Баратса, кумдан башын чыгарып дагы бирөө турат дейт, каяка барасың? Кудай таала менен сүйлөшкөн туртоосуна баратам десе, Кудай таала мага берсинчи дептир байкуш. Аны же колу жок экен, же буту жок экен. Анан барып турган Алла Тааладан сураса, Алла Таала айтыптыр, бай кишиге айтып кой, шүгүр кылганды токтотсун, мен бергенди токтотом дептир. Кумдан баш чыгып турган мунжуга, кедейге айтып кой, шүгүр кылсын, мен бере баштайм дептир. Анан келип алып туруп, байга айтыптыр, шүгүр кылганды токтот, ошондо Кудай Таала сага бергенди токтот деген десе, Кудай Таала мага байлык берди, Кудай Таала мага таасир берди, бийлик берди, чын менсиндүүлүк берди, сурагандай берди. Мен неге шүгүр кылганды токтотом? Башканы кылсам кылайм, бирок шүгүр кылганды токтото албайм деген экен, Кудай Таала мына эмес деп туруп андан бетер байлык берди. Анан баягы башын топурактан, кумдан чыгарып турган кишиге барып, шүгүр кыл десе, мен неге шүгүр кылам дептир. Мен неге шүгүр кылам? Кудай Таала мейли мага үй бербесин, берген жок, мейли мал бербесин, берген жок, мейли аял бербесин, мейли ден соолук бербесин, мейли тамакты деле көп бербесин, жок дегенде колум менен бутумду калтырып койбойбу деп нааразы болгон экен. Ошол мезгилде шамал пайда болуп үстүндөгү кумду учуруп кеткен экен. Көрсө ошол кум ага үйдүн кийимди милдет аткарып аткан экен да. Кудай менен эсептешпеш керек. Кудай менен эсептешкенде эч качан түбүнө жете албайсың. Кудай буйруткан чексиз жакшылыктарды. Азыр бул жерде отурганыбыз бул чоң бакыт, анткени тынчылык. Кээ бир жерлерде мындай жыйын болбойт, себеби бул жактан снайпер атылды, бул жактан пулемет, бул жактан бомба түшүп атат. Эртең менен туруп, бүгүн кечке чейин жашай бекем дегендер канча. Эртең менен ойгонуп, бүгүнкү операциям кандай өтөт экен дегендер канча. Ушул жерден туруп дарыканага жалгыз бара албагандар бар. Таяп жөлөп бирөө. Керек болсо өзү зар ошото алгандар бар. А биз болсо шүгүр кылбайбыз. Айтайын дегеним, аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнүзгө шүгүр айтайын.
Ким эгерде адамга шүгүр айтпаса, ал Кудайга дагы шүгүр айтпайт дейт. Акимиятка чоң рахмат ушунча элди токтоп бергенине. Бул жерде жаш жигитибиз турат. Келечеги кең болсун, ыкман Алла Таала тең болсун. Эгерде максатың болсо тынбастан талпын, эгерде ыйманың болсо жүзүң нурдуу жаркын. Гапур Мадаминов деген ким? Бул колдо бар алтын, баркын билбей жүрөбүз. Алым болсо башчысы ал элинин бактысы дейт. Ушул Гарано Сүлүктүү шаарынын экөөбүз бүгүн сүйлөшүп отурдук, көп нерсе үйрөндүм. Кудай насип кылса ушул кишинин бир өмүр баян кылган иштерин чыгарма кылып жазсаң, бестселлер болот. Ошол үчүн аларды айтпай эле коеюн. Мен ушул шүгүрдөн баштайм. Кудай Таалага чек шүгүрлөрдү айтам. Аманчылык, тынччылыкта ушул Исхак атам чыккан жерге келгениме. Бул бир, экинчиден Пайгамбар Ислам саллаллаху алейхи айтам. Бүгүн мен бир эле тема боюнча сүйлөп берейин деп келдим. Ынтымак темасы. Анткени байкап атасыздарбы, бүт ислам дүйнөсүндө азыр согуш, бирин-бири өлтүрмөй, таламай, фитналардын баардыгы болуп атат. Чын келгенде эң бай, эң бактылуу ислам дүйнөсү болуш керек. Кудай Таала эртең менен рызкыны периштеге берип жөнөтөт экен. Ушул элге берип кел, таркатып кел деп. Анан келип берерден мурда мындай карайт экен, караса аял менен күйөөсү урушуп атат, бири-бири ушактап атат, бирине-бири жалаа жаап атат, бири-бири өлтүрүп атат, арактап атат, тонноп атат. Анан периште рызкыны бербей кайра көтөрүп кетет экен. Ошон үчүн ынтымак бар жерде ырыс бар. Ырыс ал ынтымак деп 1000 жерге жазылган ынтымак келбейт экен. Ынтымакты куруштун өзүнүн жолу бар экен. Эгерде бир чыныны, пияланы, касаны туура койсоң, өңкөрөсүнөн койсоң, агып аткан суудан бир тамчы киреби? Өңкөрөсүнөн койсоң, кирбейт. Бирок туура койсоң, оңунан койсоң, тамчы сууда акыры толот. Азыр мен суранам, бул сөздөрдү мен өзүм ойлоп тапкан жокмун. Аалымдар менен сүйлөшүп атайын, силерге келердин алдында даярданып келдим. Жазып алсаңыздар, анан жазган нерсени амал кылыш керек. Билген жакшы дейт, бирок билгенди кылган андан да жакшы. Биз билебиз, бирок кылбайбыз. Кепти бар ошондо. Ошон үчүн өзгөчө мындай жазып, сиздерге аманат мугалимдер болсо, балдарга ушул боюнча сабак өтүңүздөр. Бул Нуржигиттин философиясы ою эмес, бул аалымдар тактап берген, шариатка, динге негизделген, адетке, ыйманга, салтка негизделген бар илим агым. Анан ушул сабактарды өтүңүздөр, айлөкөттөр болсо, жер-жерлерге барган туштарды айтып бериңиздер. Анан амал кылыңыздар, Кудай көрсө элибизге ынтымак келет. Мурда эми регион боюнча бөлүнчү, анан кийин таптык негизде бөлдүк, коммунисттик партия, байлар, кедейлер, дыйкандар, жумушчулар деп, буржуйлар деп. Анан бара-бара регионалдык негизде, кландык негизде, эми болсо да идеологиялык негизде бөлүнүп атабыз. Сен батышчыл, сен чыгышчыл, сен динчил. Адам бир эле мезгилде динчил, чыгышчыл, батышчыл болсо болбойт. Мен Америкада окудум, эмне батышчыл болуп калдымбы? Намаз окуйм, диний фанат болуп кеттимби? Комуз ойнойм. Сынган кылычты жакшы көрүп окуйм. Арстанбек ырларын жатка айтып берем, жеңи жок ырларын жатка айтып берем, манас айтам. Менен улутчул болуп калдымбы? Ушуну айкалыштырса болбойбу? Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың? Аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың? Аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың? Акындарды жаман деп кепти кайдан табасың? Жарма чайды жаман деп этти кайдан табасың деген ушул шүгүр кыл деген эле хадис. Кыргыздын акындары деле ошону айткан. Бычак берсең кындап берсең чындап бер. Берекесиз байлардан пейил менен кум кетер. Жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбө илдекер, кара санап бир алсаң колуңда миң кетер. Хадис Куранда деле ушулар айтылган. Ошон үчүн ынтымак жөнүндө сүйлөп берейин. Жазып алыңыздар, айтыңыздар, деңиздер, жеткириңиздер. Менден сурап ушул гана. Аманат элге жетсин, ушул жерде калып кетпесин. Анткени алган илимди элге жеткириш бул да аманат. Ким аманатка кыянат кылса башына бала келет деген бул да чындык. Ынтымак бул береке. Береке деген түшүнүктүү мына барып келди. Америкага барып келди. Мен инелер туурабы? Японияга бардык, Кореяга бардык. Айткыла түшүнбөйт. Биздин элдин бактысы ушул береке деген түшүнүк бар. Аларда адам жумуштан бошоп калса же компаниясы жоюлуп келсе өзүн өзү өлтүргөндөр аябай көп. Эмне себептен дегенде болду, бүттү, рызкы түгөндү дешет. А бизде мисалы айылдарда атасы да иштебейт, апасы да иштебейт. Катар бала өрөп атат аял. Менин бир тууганым бар. Өзү да иштебейт, аял да иштебейт. 6 балалы болду, Кудай кааласа 7-син да күтөбүз деп атат. А япондордо андай эмес. Ишим жок, кантип багам, бак эсептеп атып, андан кийин Япон эли азайып баратат. Бизде Кудайга шүгүр көбөйүп баратабыз. Анан ошол бир тууганым бир той-пойго келсе, ортого чугалып бийлеп атса, аялы көйлөсүң. Дүйнөдөгү эң бай адам ошол болсо керек деп. Вообще проблема жок. Кудай берет да, Кудай берет. Алар иши жок болсо өзүн өзү өлтүрүп атат да, бизде болсо иши. Ара карда барган ишиңер барбы? Иши жок эле жапсырсаңа жүрөт, Кудай берет, Кудай берет. Той кылып коет экен ай. Той өзү тапканы
5000 айына. Чыгашасы 50 000 жашап жатабыз го. Бул береке деген Кудайдын берекеси көзгө көрүнбөйт. Береке кайсы жерде болот? Ынтымак болгон жерде болот экен. Мен биринчи ынтымактын пайдасын айтып берейин. Жараткан бирге болот. Ким ынтымактуу болсо Кудай ошолор менен бирге болот экен. Айтат, дос издесең, бизди Навчур Саз айтып жүрөт. Кудай жетиштүү дейт. Душман издесең, өзүңдүн нафсиң жетиштүү дейт. Байлык издесең, каниет жетиштүү, эгерде өрнөк издесең, өлүм жетиштүү. Бакыт издесең, дин жетиштүү. Эгер ушулардын баардыгы жетишпесе, дозоксага жетиштүү болот. Кудай Таала бирге болот экен, мындан өткөн бакыт жок. Ким ынтымактуу болсо, Кудай ошолор менен болот. 100 адамды бир адам колоп келет экен, бир эле адам. Же 100 адам бир адамдан качып келет. Алдан бирөө чыгып сурап турду, эмне болду? Силер жүрсүңөр, бул жалгыз. Бурду туруп, топтолуп, төпөштөп койбойсуңар десе, биз каяктан билели кимибизди колоп келатканын деп коет. Эгер ынтымак болсо ошондой болобуз. Өзгөчө мына чек арада жашап атасыздар, ынтымактын баркы силерче элгесин билбейт. Мен бүгүн мына Ысык көлдөн келдим. Айттым, Кыргызстандын эң жумшак эли жерде. Мен өзү адеби, эртең менен намаз окуп кеттим мечитте. Аксакалдар мындай наттуу чапандарды кийип, белдерине курду байлап, накта кыргыздар сактап келаткан ислам ушул жакта да. Азыр эми ал жак бул жактан агымдар келип кичине элде адастырып атат. Чыныгы биздин мусулмандарды көрүп, аталарды көрүп нерсе аябай сүйүндүм. Жараткан бирге болот, ынтымактын биринчи пайдасы. Экинчиси башкаларга жугат. Кыргызда бир сөз бар. Оомат оошот, ырыс жугушат деген. Бирибизге адепсиздик жукпасын, түкүргөн, сөгүнгөн, ушак айткан, алдаган, аракеттик жукпасын. Бирибизге ынтымак жуксун, адеп жуксун, билим жуксун, жакшы сапаттар жуксун, жакшы амалдар жуксун. Үчүнчүсү амалдарды кылуу жеңил болот. Бирөө жарым бут тосуп атса, алдап атса, аркамдан ушактап атса, жала жап атса, кантип амал кыласың? Эгер ынтымак болсо, бири-бири колдоп турат. Абдрайым молду Шама деген ошол жерден чыккан, билесиздерби? Бактылуу элдин белгиси дейт. Балдары бирин-бири сыйлашат, бактсыз элдин балдары бирин-бири кыйнашат деп атат. Бирин-бири сыйлаган жерде амал кылыш оңой болот. Ошон үчүн үчүнчү пайдасы ушул. Төртүнчүсү ааламга таасир этет. Бир эле өзүм эмес, ааламга таасир этет. Үй бүлөдө аял менен күйөө уруша турган болсо, бала урушан болот экен көчөрөдө. Керек болсо бекинип алып уруш, балаң жокто уруш, баары бир бала сезип коет. Анткени аура деген бар. Ооздон чыккан сөз жок болуп кетпейт экен. Азыр Япондордо бир гипотеза болуп атат. Адамдын оозунан чыккан сөз жок болуп кетпейт экен. Учуп жүрө берет экен мейкиндикте. Ушундай аппараттарды тапсак деген ой болуп атат да. Мейкиндиктеги пайгамбарлардын сөздөрүн, Чыңгыз хандын сөзүн, Алишер Навайдын сөзүн, Жусуп Баласагындын сөзүн, Исхак Разаковдун аял менен сүйлөшкөн сөзүн таап алып, ошолорду угуп көрсөк болот деген гипотеза бар. Себеби сөз жок болбойт. Дубалдарга сиңе берет, мебелге сиңет, кийимге сиңет, кухняга сиңет. Ошолордун баардыгы келип терс энергетика болуп баланын оорусуна себеп болот экен. Ошон үчүн балага кылган эң жакшы чоң жакшылык аял менен күйөөнүн ортосундагы сүйүү, ынтымак. Ааламга таасир этет, бир эле өзүбүзгө эмес. Анан бешинчи жакшылыгы адам өсөт ыйманда жана амалда. Себеби ал жерде зулумдук жок. Ынтымак бар жерде зулумдук болбойт экен. Ынтымак бар жерде зулумдук болбойт экен. Эгерде биз ынтымак болгондо мына коррупция деле жок болот болчу. Эмне себептен? Анткени менин ишим эмес, тоносо тоной берсин. Менин ишим эмес деген сөздөн качыңыздар. Бир жолу бир адам капкан коюп коюптур. Капканга ошону көрүп калып чычканда кыйтыр болот, билесиздерби, митан болот. Барып туруп тоок айтып туруп, тоок. Уйга айтып туруп, ойго айтып туруп, мына капканды алып коюп, бир балекет болбосун десе, тоок айтып туруп, тоокко капкан коюлбайт. Бул сага, менин ишим эмес деп тур. Ойго барып туруп, айтат эмешем, менин ишим эмес, бул келесо, өзүң чечип ал деп тур. Уйга барса, уй күлүптүр, уйга да капкан койчу эле, койсо сындырып өтүп кетем. Бул сага, өзүң чечип ал. Арадан бир өткөндөн кийин чычкан түшүп эле, ага куйругу менен жылан түшүп калыптыр. Анан өтүп барат экен бир аял. Ошо үйдүн кожойкеси өтүп баратса, жылан чагып алыптыр. Чагып алгандан кийин албетте ооруканага алып барат, ооруканадагы врачтар көрүп туруп, биринчи айтканы ушул болуптур. Тооктун шорпосун алып кел дептир. Барып тургандан кийин эмне кылат? Тоогун соёт да. Союп, бышырып, алып келиптир, анан бир жумадан кийин чыгарып коюптур. Чыгарып үйүнө келгенден кийин конок келет, көргөнү, абалын сураганы. Кыргызда салт бар, келгенге кой союп беришкен. Койдун очерети келиптир, кой союлуптур. Эми тагдыр ошол экен, ошол уу таркап, ошодон айыкпай аял өтүп кетиптир. Өтүп кеткенден кийин карашына, тажиясына уйду сойгон экен. Менин ишим эмес деген тоок, кой, уй жок болду, менин ишим деген чычкан түрү калган экен. Ошон үчүн
пара алып атканда мен ишим эмес ошол эле жеп атат десең эртеге сага да келет. Ынтымак болгондо бул нерселер жок болот болчу. Анан шайтанга жол жабылат. Шайтан деген ушундай нерсе, аял менен эркекти болбосо сүйүшүп жүргөн бат эле душман кылып коет. Эл менен элди, жер менен жерди, ата менен баланы, аял менен күйөөнү, эне менен кызды, бир тууган менен бир тууган катташпай калгандар канча? Ушул шайтандын баспасасы деп коет. Бир шайтан 100 адамды жолдон чыгарат, бирок 100 шайтандан бир жаман дос жаман. Анткени шайтанга дуа айтсаң кетип калат экен. Бирок жаман дос Кудай сактасын. Дуа айтасың, бүтүрө өткөндө оңго солго басып келели, күнөөс мен алам, ичип алалы, аякка баралы, буякка баралы. Коркпо, мен жооп берем деп жүрүп, акыры сен тозого түртөт. Ушул экөөнүн дагы эң жаман адамдын өзүнүн напсысы болот экен. Ошон үчүн шайтанга жол жабылат. Акыретте нур болот. Сен бирөөнү жараткан деп жактыр, жараткан сени дагы жактырат деген сөз бар. Анан ыйман кубаттанат. Адамдын эң чоң байлыгы бул алтын эмес, күмүш эмес, алтын күмүш бул дүйнөдө кала турган нерсе. Акыретте барып бизге калкаш боло турган, бизге каша бороло турган бул ыйман. Ыйманды күчтөнө турган нерсе бул ынтымак. Анан сөздө, адамдын сөзүндө кадимдей магнит сыяктуу таасир болот. Эгерде биз ынтымак болобузго, бирөөбүзгө бирөө тийишип көрсүн, тийише албайт. Катуураак сүйлөп койсо бир кыргыз. Бардыгы бизден коркуп турат. Анткени булар ынтымактуу эл. Бирөөсүнүн куйругун тебелеп алсаң, калганы тебелеп кетет, жөн жүрөлү дейт. А бизде көзүм көрбөсө аркамда бөрү жесин деген сөз бар, ошон үчүн проблема болот. Эми ынтымак болуш керек деген сөз оңой эле. Бизде бир эле жолун таап койгон. Мисалы ынтымак, айка жазасың, буяка жазасың, ону окубайт көпчүлүк. Бишкекке жазып койгон, түштүкмүн деп элдирбей, түндүкмүн деп көгөрбөй, жүрөлүчү бөлүнбөй. Бул дагы туура эмес. Кыргызда бир сөз бар. Жакшыны айтып жай, жаманды айтпай жой деген. Ошол өмүрүндө ойлонбогон адам ошону окуп айтат. Ушундай да барбы түндүк түштүк деген. Айтпай эле коюш керек. Азыркы түштүк бөлүмү, түндүк бөлүмү, бул башкармалык, тигил башкармалык, официалдуу аттары да ошондой, түндүк электора. Кыргыздын өзүнүн касиеттүү жерлеринин аттары бар. Лейлек, Баткен, Ош, Талас, Нарын деген. Олорду мындай жалпылаштырыштын эч кереги жок. Ушундай бөлүм келип атса, батыш, чыгыш, түштүк чыгыш, түндүк батыш деп эле бөлүп коёр.